Қазақстан менен Өзбекстан ортосундагы кызматташтык кеңейип бекемделет. Президент Шавкат Мирзиёевдин мамлекеттик сапарын алкагында Астанада кабыл алынган жакынкы 10 жылга стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык программасы эки тараптуу өз ара аракеттенүүгө жаңы дем берет. Эки өлкөнүн президенттери бүгүн Казакстан менен Өзбекстандын биринчи жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин жыйынына катышты. Касым-Жомарт Токаевдин пикири боюнча республикаларда кыска мөөнөттө өз ара товар жүгүртүүнү 5 миллиард долларга жеткирүүгө жана жакынкы арада бул көрсөткүчтү экисиге көбөйтүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ошентип Казакстан өнүмдүн экспортун 550 миллион долларга көбөйтүүгө даяр. Қазір жалпы құны 3 миллиард доллардан асатын. Бүгүнкү күндө 70 миллиард доллардан ашык, жалпы наркы 3 миллиардка жакын долбоор бар. Машина куруу, металлургия, автомобиль, тиричилик техникасы, текстиль өнөр жайы, фармацевтика жана башка тармактарда долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылууда. Мунун баары биздин өлкөлөргө 14 миңден ашык жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Энергетика, байланыш, космостук технологиялар жана санариптештирүү сыяктуу тармактарда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бул багытта өнөктөштүктү бекемдөөгө артыкчылык беребиз. Біз осы бағыттағы серіктестікті нығайтуға баса назар аударып отырмыз. Мындан тышкары мамлекеттер аралык кеңештин отурумунун жүрүшүндө трансшегаралык дарыялардын суу ресурстарын комплекстүү жана сырамжалдуу пайдалануу жана маданий гуманитардык кызматташууну чыңдоо маселелери каралды. Тараптар эл аралык жана регионалдык түзүмдөрдүн алкагында өз ара колдоо көрсөтүү жөнүндө макулдашты. Андан кийин Касым-Жомарт Токаев жана Шавкат Мирзиёев Кытай, Казакстан, Өзбекстан каттамы боюнча Сиань шаарындагы кургак порттун контейнердик поезддин келишинин салтанаттуу аземине катышты. Ал дээрлик 4,5 километр жолду рекорд коюп 5 күндүн ичинде басып өттү. Белгилей кетсек, өткөн жылы өлкөлөр ортосунда жүк ташуунун көлөмү 30 миллион тоннаны түзүп, 17% өскөн. Бул багыттагы интеграция өз ара аракеттенүүнү бекемдөө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Biz keng qamrovli munosabatlarimizga yangi muhim sahifa ochdik. Davlatlar aro oliy kengashlik. Биз өз ара аракеттенүүбүздүн маанилүү багыттарынын бири болгон региондор аралык байланыштарды өнүктүрүү боюнча ишти активдештирүүнү макулдаштык. Биздин өлкөлөрдүн бардык областтарын тартуу менен региондор аралык кызматташтык форумунун регион башчыларынын кеңешине кайра форматтоо демилгеси көтөрүлдү. Жакынкы келечекте өз ара товар жүгүртүүнү көбөйтүүгө багытталган комплекстүү программа кабыл алынат. Бизде зор потенциал бар. Har ikki palatalari ishtirokida kelgusida parlamentlar aro forumni ta'sis etish masalasini ham ko'rib chiqdik. Бүгүн болсо Касым-Жомарт Токаев Өзбекстандын президентине эң жогорку мамлекеттик сыйлык эки өлкөнүн достугун жана кызматташтыгын чыңдоого кошкон салымы үчүн алтын дүйнө орденин тапшырды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жалпысынан айыл чарба, саламаттыкты сактоо, экономика, чек ара соодасы жаатында өнүктөштүктү кеңейтүүгө багытталган 15 документке кол коюлду.